Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору кызматына Максат Дамир уулу дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, жаңы жетекчи 33 жашта. АКШда, Жапонияда билим алып, бир канча эл аралык жана жергиликтүү компанияларда иштеген. Ал эми аталган департаменттин мурдагы жетекчиси Азамат Жаманкулов октябрда Маданият, маалымат жана туризм министри болуп дайындалган. Баткенде прокурорду өлтүрүүгө шек саналып кармалган атка минер 2 айга камакка алынды. Бул туурасында аталган облустук соттун маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Кадамжай райондук соту облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыковдун үстүнөн мындай чечимди 19 ноябрда чыгарган. Белгилей кетсек, Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун сөөгү 18 ноябрда аймактагы тоо арасынан табылган. Милиция анын окко учканын билдирип, экспертиза дайындалган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Ошондой эле маркум ал күнү саналаштары менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Андан тышкары ошол күнү Мамажакыпов менен кошо мергенчиликке чыккан прокуратуранын алды кызматкери сурак берип жатканы кабарланган. Сузак районунда күйдүргү оорусуна күмөндүлүп 2 адам ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы Тасыттаганын турмуш сайты жазып чыкты. Анын айтымында учурда 2 адам ооруканада. Маалыматта 3 ноябрь күнү Ынтымак айылынын тургуну коросундагы малын союп 6га бөлүп тараткан. Азыркы тапта 113 адам оорулуу малдын этин жегени божомолдонууда. Учурда адистер оорулуу малдын терисин жана элге таратылган этти жыйнап лабораторияга жиберишти, дейт айыл өкмөт башчысы. Белгилей кетсек, күйдүргү жугуштуу оору болуп саналат. Бул дарт малдын этинен жугат.